болдук тамга танып, кыздарды чачынан тартып. Мектебиммен окуткан эжелерим, агайларым, сиздерге башым ийип тазим кыламын. 11 жыл бирге окудук, бир туугандай болуп калдык. Бизге ми буйрук келип ажырады. Ошол күндөр ой тилек оюн ыргабай. Мектебиммен окуткан эжелерим, агайларым, сиздерге башым ийип тазим кыламын. 11 жыл бирге окудук, бир туугандай болуп калдык. Бизге ми буйрук келип ажырады. Өзгөргөн окуучуларын көрүп отурат. Бул өзгөчө кубанычтуу жана толкунданткан өзгөргөндөр. Урматтуу биздин бүтүрүүчүлөр, сиздерди креатив талим билимдери комплексинде Гүлнар Мелисовна башкарган мектебибизде көрүп жатканыбызга өтө кубанычтабыз. Куш келиңиздер. Эмесе сиздердин урматыңыздарга биздин окуучуларыбыздын чаган концертин тартуулоого уруксат этиңиздер.
Oylor menen tanıtıkta gelip geç, doğu alыс балдар менен кечиктеш, мындан өткөн убакыт жоктур өмүрдө биз мугалим пайгамбарга кесиптек. Түйшігігін оң есепті арқалап, өз қайғысын өзгелерден жашырат, оқушыға мейірім сөгіп оқытып, жақсы инсан болуға талпынат. Шатырай төккөн жаңбыр арасында, кабылсын коңгуроолор ар бир жылда, мектепте бүтүрүүчү боло берсин, кучагы азем гүлгө толо берсин. Кутманды күнүңүздөр менен кадырмагандыктан ардактуу мугалимдер жана бүгүнкү байрам ээлери 2006 жылы мектеп босогосун аттап кеткен 20 жылдык бүтүрүүчүлөр. Bundan 20 жыл бұрын бүтіп кеткен бүтүрүүчүлөр кайрадан бүгүн биздин мектепте конокто мектеп босогосун аттап келип жатышат. Sizlerdi bayramınızlar менен куттуктап, Креатив Талим билим берүү комплексинин окуучулары өз өнөрлөрүн тартуулашат. Сиздердин алдыңыздарда бүгүн мектеп босогосун аяктап жаткан 11-ci класстардын бүтүрүүчүлөрү классташым чыгармасы менен тосулакта.
коюлган чакан иш-чарабыз жыйынтыкталып баратат. Биз сөз кезеген 1988-87 жылкы бүтүрүүчүлөргө берсек деп отурабыз. Арабыздардан сүйлөй тургандар келип барыңыздар. Урматтуу Гүлнара Мелисовна, урматтуу биздин сүйкүмдүү мугалимдерибиз, бүгүн баарыбыз үчүн өтө маанилүү, даңазалуу, абдан бир толкунучу күн болуп турат. Себеби биз мектепти аяктаганыбызга билимге 20 жыл өтүп кетти. 20 жыл бул мындай кандайдыр бир шылчок сәттер өттү да биз үчүн өтө бада өттү. 20 жылдын ичинде биз мектеп бүткөндөн кийин 5 жыл университетте окудук. Ар кимибиз ар кайсы университетте окуп калдык. Кээ бирибиз Бишкекте, кээ бирибиз башка мамлекетте. Университет бүткөп келгенден кийин үйлөндүк, жайга ачтык, балалуу болдук. Жумушка кирдик, азыр мамлекетибизге кызмат кылып жатабыз. Ар кимибиз ар кайсы сферада эмгек кылып келип жатабыз. Бирөөбүз мамлекеттик кызматкер болсо, бирөөбүз жеке ишкербиз, бирөөбүз банкта иштейбиз, бирөөбүз дагы башка кызмат менен алек болобуз. Бирок негизинен баарыбыз ушул кыргыз эли үчүн, мамлекетибиз үчүн кызмат кылып келип жатабыз. Анан ошонун баарын бизге үйрөтүп, биздин күнүгө бизге мындай тарбия берип, ушундай кылыш керек, мындай окуш керек, мындай нерсени кылбаш керек, мындай нерсени кылыш керек деп мындай тарбия берген бизге эң биринчи кезекте биздин класс жетекчибиз Дайырбек Гүлнара Мелисовна. Сизге кош рахмат. Гүлнара Мелисовна биз үчүн мындай жөн эле мугалим эмес да. Биз Гүлнара Мелисовнаны мындай апабыздай көрөбүз да. Себеби биз мындай кичинекей болуп келип эле бизге сабак берип, биздин класс жетекчи болуп калды. Мен ойлойм, ушу биздин класс мындай абдан бактылуу экенбиз да биз. Орустар айтат го, мындай удачный были деп. Бизге мындай действительно биз абдан бактылуу экенбиз. Башка бир эжеге же башка бир эмеге туш келгенде билбейм кандай болмок, бирок Гүлнара Мелисовна туш келип биз мындай абдан туура жолго түштүк да. Ошол убакта эстесем, азыр бизде бул жакка 68 мектепке жөнүндө кирип, эски элестерди көрүп кеттик. Мурунку окуган мугалимдер албетте баягы кээ бирөөлөрү жумуштан кетти, кээ бирөө башка мектепке которулду. Бирок ошого карабастан баягы биз окуган 16 кабинетке кирдик. 16 кабинетке кирип, менен баары кээ балдарыбыз биякта бир аз эмерек, эмасынан ыйлакка жиберишти. Көздөн жаш алышыпчы. Анан чынында эле ошондой да. Мен эсимде бүгүнкү күнгө чейин биз эми ал убакта 68 мектеп мындай Ош базарга жакыныраак болуп калып, бир аз эжерек болуп чыкты. Биз дагы мындай өтө бай бирөөдөн эмеспиз. Биз жөнөкөй, баарыбыз жөнөкөй бирөөдөн болгонбуз. Мен мектепке жөө келчим, маршруткага акча аяйын деп, ошол экономдетеги. Ошондой эң жөнөкөй балдар ошо 68 мектеп келгенде Гүлнара эже бизди мындай жакшы шарт менен окусун деп кабинетин ремонттоп өз акчасына жапжаңы кабинетке ошол кирсе бүгүнкү күнгө чейин сиз койгон формулалар ошоло турат дагы. 20 жылдан ашыптыр уже, 25 жылдан бери турат экен. Ошон үчүн мен таң калган ошол дейм, Гүлнара эже бизге абдан мындай мээрибин төктү да. Жүрөгү менен, чын дили менен биз үчүн болгон аракетин баарын жумшады да. Ушул балдардан бирдеме чыксынчы депчи. Анан ушу Гүлнара эженин эмгегин актайлы деп биз дагы кат окудук. Чын айтканда баягы барганда бүгүн эжелерди көрүп, жана бир эже бар да, географиядан, ал көрүп ыйлады. Силердей балдар еще пока окуй элек деп ыйлашты. Биз дайыма аракет кылдык, мисалы үчүн олимпиадаларга катышып, дайыма биринчи, экинчи, үчүнчү орунду ээлеп келчүк. Жанагы математика укум менен окуп, география, геометрия, бүт сабактан аракет кылчык да биз. Анан Кудайым мектепке университет бүткөндө да арабыздан 3-4 бала кызыл диплом аяктады университеттерде.
Анан бүгүнкү күнгө чейин мына чоң мамлекеттик кызматтарды ээлеп мына иштеп келе жатышат. Ошонун баары күнөө эмес, сиздин эмгегиңиз жана мына азыр карап отурам, мына биздин эжелерибиз, агайларыбыз мына эскене алып отурат, эмеже, мына баарыңыздар деп эсимде да, баарыңыздар эсимде. Себеби сиздер баягы биз 60 мектеп жүргөндө кээде баягы мугалимдер жетишпей калып же ооруп калганда сиздер алмаштырып бизге да сабак берип калдыңыздар да. Ошол эсимде бүгүнкү күнгө чейин. Мына бүгүн 20 жылдыкта келип атабыз. Абдан толкунланып атабыз. Биз үчүн да мына сиздерди көрүп, сиздер менен баарлашып, ушул сонун биз үчүн концерттик программа уюштурупсуздар. Сиздерге чоң рахмат. Ошонун баары биз үчүн абдан маанилүү. Баарыңыздар аны бул жерде мен түшүнгөнгө караганда мугалимдер бар ушул көбүнчөсү мугалим, азыр жаш мугалимдер көп экен. Сиздерге ошо айтып кетерим, ошо сиздер дагы ушу сиздердин үчүрөчүңүздөр ушу 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин, 40 жылдан кийин ушу сиздердин алдыңыздарга келип, ыраазычылыгын билдирип, ушул сиздерге таазим кылса, мен ойлойм, бул мугалим үчүн эң чоң жетишкендик. Дайым жол, байрамыңыздар менен Гүлнар Мелсин көп жашаңыз, бар болуңуз, аман болуңуз, баарыңыздарга тынччылык кылайын, аман болуңуздар. Урматтуулар менен ооба бүгүн мен үчүн өзгөчө күн. 20 жыл мурун мен балдарымды жетелеп алып, ушулар өзгөчө класс болчу да. Анан биринчи жолу мугалим менен бийлеп коелу, акыркы оңгуролу деп. Мен кичине уялчаактан уялып, бирок булар абдан баш ичин. Булар ушундай мени башкарчы, булар ойлоп жүрдүм, мени башкарып берет, булар мени башкарчы да. Анан ушуларга уят болбойм, булар башка класстын астында ыңгайсыз болуп калбасын деп мен да түз басчымын да мындай. Катуу сүйлөбөйбөй, башка класстын балдарын урушпойбөй, анткени мектепте бар да силердин классташыңар мени урушту деген. Ошол сөздү менин балдарым угуп калбасын деп аябай өзүмдү кармап кетчүмүн. Анан акыркы мурда бийлесиңсе биздин директор дагы биздин мектептин аябай чоң жанагы да, мугалим бийлебеш керек да өзү. Бийлебеш керек деген буларга айта албайм да. Анан эчкече репетиция кылып атабыз. Анан Асылбек экөөсү бийледи да, бул Асылбек староста болчу да. Анан катуу бийлеп атып мага мындай позицияны, эркек кишинин позициясын үйрөтүп коюптур да. Биз репетицияга келбей калсам Манас келип калат атпайбы? Анан Манас менен келсем ал мени апа дечи да. Апа, эмне тескери бийлеп атасыз? Билбейм, Асылбек ошентип үйрөткөн. Ошентип мага Асылбек тескери бийлегенди үйрөттү. Анан ар бири өзгөчө балдар болчу. Менин тагдырымда эмне өзгөрдү? Менин тагдырымда мугалим деген абдан бир керемет кесип экенин сездирген балдар болду. Ушул адамдык сапаттары да бир башкача, боорукер, чоң кишидей түшүнүп, өзүлөр айткандай бүт канча олимпиадалардан жеңип, алтын медалдарды алышып, ар бири менен сыймыктан соң бирок адамдык сапаттары өтө бийик класс болуп бүтүшкөн. Эркек балдардай, кыздардай. Анан булардын тамашасы өтө катуу болчу да. Кыздарды мындай жаттыра чаап тамашалашат. Албайкуштар эч кимси баш ийип карашат, айтпай угушат буларгачы. Анан ар түрдүү сонун күндөрдү өткөргөн. Анан менин тагдырымдагы ошо мугалим деген ушунча сыйлуу, ушунчалык бир урматтуу кесип экенин сездирген балдардын катары ушулар болчу. Кийин Асылбекке Facebook окуп калганда дагы биринчи жолу вокалын алып келип берип атпайбы Карибуга келгенде. Мен ушундай кылчу атам. Ой, анында канча сактап жүрсүң, көпкө чейин бала кичкен тамак болчу, иш болчу деп. Анан ойлойм да бул ошо силердин мага карата менин арзыбаган эмгегимди жогору баалап атып, силер мага чоң мотиватор болгонсуңар. Каякта жүрсөңөр дагы адамды тарбиялап чыгуу, же болбосо ошонун тагдырына таасир этүү бул чоң керемет күч экен. Мен силерди күндө көрбөсөм дагы, силер жөнүндө жакшы сөз угуу мен үчүн чоң бактанам. Мындай ар бир жолу ар бир эле мугалим ушундай тилене берет. Кудай ушу балдар сак элестүү имандуу чыкса экен, ал өзүнүн балам жөнүндө жок, ошо силер жөнүндө болот да. Муну ар бир мугалимдин жүрөгүндө бар. Анан булар 10 жылдык болуп калып, анан мага путевка сертификат алып келип атышпайбы, чет өлкөгө анда мугалимди жиберүү деген жок болду. Ушулар баштаган анылары. 10 жылдык болду, жүрүбүз басып жүрүбүз, биз чет өлкөгө барабыз, сертификат берип койгон. Булар берип койгондо текшерип да. Мен баягы жалпы жаным мектепте жүрүп калып калбасын деп баргандасыңбы, сертификат күйүп кетет деп. Анан ошентип атып алгачкы жолку
чет өлкөгө чыгууну эс алуу деген мугалим бала окуткан окуучунун эмгегине баарды алып келгенде ушу силерди үйрөткөнсүздөр. Анан ошондо катуу мотивация болуп кеткен, креативди ачып салбадык. Ошондон кийин ачтым да. А бирок креативди ачканда чоң мотивация менде болду. Мугалим да ушу бир эмгегинин баарын таап чет өлкөгө чыгып келсе экен деп. Азыр 140ка жакын мугалим барып келишти ушу креативдин эсебинен бекер. Барып келгенде отурасың, 9 жыл иштеп быйыл 19-жылды бүтүрүп 10 жылга аттаганы турабыз. Ушул жылдын ичинде кимиңер чет өлкөгө 4-төн барганыңар, 3-төн барганым бар, Катарга, Дубайга, Турцияга, Египетке ортосуң, ошонун баарын баштаган ушул класс. Ушулар ошо мени жиберип коюп, анан мен ошондо баарын канча адам рахат алып, ошо чет өлкөдөн эс алып, жыргап келип аткан болсо, ошонун башында силер туруп калган. Бул Алла Таалам дагы силерге мындай жакшы бир мээримин төгүп, ошо бир жол баштагандын биринчи тамчысын тамчылаткан үчүн силердин да мындан ары ойлоймун, силердин укум-тумуңар ошондой балдар болсун. Укум-тумуңар ошондой элге, журтка пайдасы тийген адамдар болсун. Ар биринин өз ордуңар бар, өзүңөрдүн үй бүлөңөр менен, жакындарыңар менен сыйынмакта жүрүп атасыңар. Бул мен үчүн чоң сыйынмак. Урматтуу коллегалар, ошол креатив таалим уюткулуу мектеп мынакей 68ден канча киши келген болсо азыр ошол 68де бүтүп аткан бүтүрүүчүлөр акыркы 3 жылда катар менен келип атышат. Демек бунун өзү керемет нерсе. Биздин өзүбүздүн ошо креативди иштеп аткан ар бир мугалимге бул жаштарга үлгү болуш керек. Демек мугалим деген кесип ошондой ардактуу экенин сезгиле, мугалим деген кесип ушунчалык сыйлуу кесип экенин сезгиле. Сиздер менен ушундай жакшылыкты бөлүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Балдарыма эмне каалайм? Эң негизгиси адамдык ушул асыл сапаттарга өзүңөр менен эмес, өзүңөрдүн укум-тукумуңарга уланса деп тилеймин. Силердин ар бириңерде айтып бүткүс бир сонун сапаттарыңар бар. Баары эне үчүн бала кичинекей көрүнөр да, мага баягы эле 5-класста келет, анан бирин-бири тамашалап атканы, анан кийин 11-класска барганда да ошол характерлер, анан булардын даже басканы, каллиграфиясы эсимде калат да булардыкы. Анан бирөө тентегирээк, бирөө жоошураак, бирөө шайырраак, дагы көп сүйлөгөнчү, мурда билбейм азыр кандай сүйлөп, ал ушундай эле. Ошондон Ренаттан окуш керек болуп да. Биздер ушундай класс болупбуз да, бирөөбүз кичине сүйлөөгөрөөк, бирөөбүз тартынчаак болуп, анан бирин-бири толуктап турат ушул класс. Анан мен ынтымагыңар арта берсин дейм, мен астында көп жакшы жашооңор бар. Кудай буйрса, уул үйлөсүңөр, кызды көйгөй бересиңер, ошондо дагы чын жүзүңөр менен бир туугандай болгон классташ болгула. Кайда жүрсүңөр аман болгула. Силердин айлана тегерегиңерде силердин кадырыңарды билген адамдар көп болсун. Ошо силер жөнүндө жакшы ойдо, жакшы тилекте болгон адамдар курчап жүрсүн. Анан эне баласына кандай тилек айтып болсо, мен да силерге ошондой тилегим бар. Канча өмүр сүрсөм, ошо ар бир жол менен силерге бир нерсе силерден күтпөйм деле. Силердин ошо аманчылыгыңар, силердин бир ийгиликтүү жашооңор, ийгиликтүү десе байлык материалдык эмес, руханий жан дүйнөңөрдө тынчтык болсун деп тилейм. Ошондуктан бекер жерден айтпайт, эки дүйнөнүн бактылуулугун, эки дүйнөнүн тынчтыгын жана саламаттыгы болсун деп. Мен ошондой жашоо тилейм. Бар болгула, анан буюрса бул жолу ушул силер айткандай акыркы эмес, Кудай буюрса астыда да көп ийгиликтерге бирге бололу. Мектепке алгач барган күнүбүз, кармашып экекиден жүрчүбүз. Алифбе бетин ачтык, окудук тамга